Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Бишкек абасы булгангыч шаарлардын сап башына чыкты. Дүйнөдөгү шаарларда абанын булгану деңгээлин күнүтүн аныктап турчу Air Visual тиркемесинде Бишкек алдыңкы сапка чыкты. Кыргызстандын баш каласынын абасы 20 ноябрда эң көп булганып, ондогон шаарлардын арасында биринчи орунда турду. 21 ноябрда Индиянын Дели шаары биринчи, Бишкек экинчи орунга түшкөн. Андан ары Кабул, Афганистан, Калькутта, Индия, Лахор, Пакистан жана башка калалар турат. 2019 жылдын ноябрь айында да Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булгангыч шаардын бири аталган. Айлана чөйрөнүн абалын шаарларга орнотулган Air Nova жабдуусу аныктайт. Абанын кирдешине автоунаалардын газы, үйлөрдөгү мешиттерден жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн себеп болору айтылып жүрөт. Борбордук шайлоо комиссия Кубанычбек Токтосуновдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттады. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы президенттикке талапкер Кубанычбек Токтосуновдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттады. Алар Талантбеков Данияр Талантбекович, Акылбек Болкемелович каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү. Мындай чечим Айбек Эркетаевдин 19 ноябрдагы арызынын негизинде кабыл алынды. Бишкекте конституцияны өзгөртүүгө каршы акция өттү. Бишкекте 22 ноябрда жарандык активисттер баш мыйзам үчүн деп аталган тынчтык жүрүшүнө чыгышты. Азаттыктын кабарчысынын жана акцияга көз салган байкоочулардын божомолунда ага 400-500дөй адам катышты. Баштан башта кыймылы демилге кылган акциянын катышуучулары конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин айтышып, ушул өңүттө кыргызча жана орусча чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп жүрүштү. Жүрүшкө чыккандар Бишкектеги темир жол бекетинин алдында чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Борбордук аяндыкка барып, талаптарын айткан соң тарап кетишти. Активисттердин жүрүшү 1,5 сааттай убакытка созулду. Акцияга 10 январдагы президенттик шайлоодо атсалышаарын билдирген саясатчылардан Каныбек Кеманалиев, Садык Шернияз жана мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев, парламент депутаты Дастан Бекешев жана башкалар катышты. Алар жаңы сунушталган баш мыйзам жарандардын укуктарын чектей турганын, аны эл аралык коомчулук тааныбашы ыктымалдыгын белгилешти. Катышуучулар биз бийликти узурпациялоого, мыйзамсыздыкка жана мыйзамсыздыкка каршыбыз деген урандын астында биригишкен. 17 ноябрда Конституциянын жаңы долбоору жана анын референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Маалымат жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылып, тизмеси жарыяланды. Кийин айрым депутаттар демилгечиликтен баш тартканын айтып чыгышты. Кээ бирлери баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазууга тиешеси жок экенин, аны көрбөгөнүн билдирип чыгышты. Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонууда. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон, президенттик шайлоого атсалышаарын билдирген Садыр Жапаров жарандык коомдун баш мыйзамга байланыштуу сынына макул эмес. Ал социалдык тармактарындагы баракчаларында бул диктатураны эмес, элдин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзамдын долбоору деген пикирин жазган. Долбоорду 20 ноябрда түзүлгөн конституциялык кеңешме талкуулоого киришкен. Казак кайындарынын сөзүн сүйлөгөн Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаров Москвага барып телеканалдарга маек куруп, анысы бир топ аңыз болду. Сооронбай Жээнбеков Франклин Рузвельтти туурап радиодо маекти курду. Бирок ал жасалма болгондуктан аны укканда, сөз кылганда киши жок болду. Мунусу Лев Толстойдукундай калпактыгы кийиптир. Эми аныкындай башты кайдан табар экен дегендей эле кеп болду. Анын сыңарында Адахан Мадумаровдун Москвадагы маегинде кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деп сөзү көп талкуу жаратып, бир топ журналисттер чычалап, Адахан орустарга жаганыш үчүн айтып жатат. Пекинге барып кыргыз болуш үчүн биринчи Кытай болуш керек, Сеулга барып кыргыз болуш үчүн биринчи Корей болуш керек деп айта берсе боло берет турбайбы деп чечмелеп да жиберишти. Адахан Мадумаров балким бул сөздү орустарга жаганыш үчүн айтса айткандыр, бирок бул Адахандын сөзү эмес. Аны Адахан өз башы менен таап алган сөз эмес. Анда аны Адахан Мадумаров кайдан алды же кимден үйрөндү дейсизби? Адахан Мадумаров намаз окуп, мусулманчылык жаатында билимин тереңдеткенин, сүйлөгөнүн, баскан турганынан билинет. Бирок анын интеллекти, жалпы билим деңгээли анча деле жакшы эмес. Бул сөздү ал Черчиллден же Рузвельттен алды дегенче эч ким ишенбейт. Алар антип айтышы да мүмкүн эмес. Кошуна казактардын азилин жарашса деген тамаша программасы бар. Ошондо 1 метр жер деген сценкада казак менен өзбектин диалогу көрсөтүлгөн. Анда казак биринчи орус болуш үчүн казак болуш керек деп бекер айтылбайт экен да деп тамашаны баа берген жери бар. Адаханды Москвада айткан сөзү буга кокустан окшошуп калган жери жок. Кезегинде казак жеңебизге жаккан бул оюндагы сөздөр Адахан мырзага да ынаган окшойт. Ал бул жакшы экен деп ичинен жактырып,
кези келсе саясатта бир көзүр катары колдонсом деп көксөп келмеде эле кайталап даярданып жүргөн окшойт. Анан сааты чыгып Орусияга барганда ал баягы телеучунда турган сөзүн Москвада колдонуп айтып жатпайбы. Көптөн бери камдап жүргөн бул сөз Адахан Мадумаровду күткөн сенсацияны жаратып берди. Көп талкуу жараткан сөздүн төркүнү казак уудулдары Жанатбек менен Сабит айткан ушул Аскияда жатат. Урматтуу туугандарым. Максим Бакиев Кыргызстанга келип кеттиби? Бул тууралуу мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев өзүнүн жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Кыргызстанга Максим Бакиев келип кетти дешет. Чынбы? Кимде маалымат бар деп билдирди. Нарынбек Молдобаев, экс-депутат, Садырдан башка дүйнө жүзүндө түрмөдөн чыгаар менен 2 киши президент болгон. Молдобаев Жириновскийдин орунсуз сыны боюнча пикирин айтты. Нарынбек мырза, Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгып эле президент болду деп жээрингендер да сындаган да көп. Анын бири Жириновский түрмөдөн чыгып эле президент болгон окуя Кыргызстанда эле биринчи жолу жатабы же башка мамлекеттерде да болгонбу? Садыр Жапаровдун түрмөдөн чыгып эле президент болгону Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде дагы чоң талкуу болуп жатат. Өзгөчө Жириновский Владимир Вольфович Кыргызстан менен катыштыгын кереги жок. Кыргызстанда түрмөдө жаткан киши чыгаар менен президент болуп алганы факт. Көчөдө жүргөн бандиттер бир күндүн ичинде бийликти басып алды. Дүйнө жүзүндө мындай фактылар болгон эмес деп катуу айтты. Эртең менен бирди түштөн кийин бирди сүйлөгөн эмоционалдуу Жириновскийге жооп кылгым келип жатат. Түрмөдөн чыгаар менен президент болгон фактылар Кыргызстанда эле эмес, Чехияда, Венгрияда деле болгон. Маселен 1990-жылы Вацлав Гавелди түрмөдөн чыгаар замат 54 жашында Чехиянын президенти кылып шайлашкан. Ошондой эле Арпад Гёнс деген Венгриянын атуулу түрмөдө көп жыл отурган жазуучу болгон. Түрмөдөн чыгаар менен эле 78 жаштагы Арпад Гёнсти калк президенти кылып шайлап алынган. Ошондуктан Садыр Жапаров эле түрмөдөн чыгаар замат президент боло алды деп жээрибей деле койсо болот. Анткени Садыр Жапаровду эл колдоп президент кылган. Валентина Шевченко жеңүүчү, ал 4-чү ирет чемпиондук курун коргоп алды. Бүгүн 22 ноябрда АКШнын Лас-Вегас шаарында өтүп жаткан UFC 255 турниринде кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко чемпиондун наамын ийгиликтүү коргоп калды. Промоушндун эң жеңил салмактагы титул үчүн бразилиялык Дженнифер Майя менен беттешти. Беттештин 5-раундунда кыргызстандык мушкер кыз калыстардын бирдей чечими менен жеңишке жетти. Муну менен Валентина Шевченко аталган уюмдагы чемпиондук наамын 4-чү ирет коргоп калды. COVID-19 дагы 4 кишинин өмүрүн алды. 133 бейтаптын абалы оор. Азыркы тапта ооруканада 3078 бейтап дарыланып жатса, 3720 киши медициналык жардамды үйлөрүнөн алышууда. Бир суткада коронавирус 4 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Билдирмеге караганда кечээден бери Бишкек шаарында 2, Таласта 2 бейтап коронавирустун курмандыгы болгон. Жалпысынан алганда оору 1231 адамдын өмүрүн алды. Азыркы тапта ооруканада 3078 бейтап дарыланып жатат. Анын ичинен 133 бейтап абалы өтө оор деп бааланды. Ооруканада жаткандардын абалы 58 адам канааттандырарлык абалда, 2030 адам орточо оор, 857 оор, 133 өтө оор абалда. Акыркы маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү 3720 бейтап медициналык жардамды үйлөрүнөн алып жатышат. Жак сөгү талкаланган Кайрат Прембердиевдин жубайын автоунаа сүзүп кетти. Ырчы Кайрат Прембердиевдин жубайын автоунаа сүзүп кетти. Бул тууралуу репортер Кийжи сайты Прембердиевдин жубайы Эльвира Прембердиеванын социалдык тармактагы баракчасына жазган маалыматына таянып жазып чыкты. Ал жол кырсыгынан бет сөгү талкаланганын, операция жасалуусу күтүлүп жатканын билдирген. Мени унаа сүзүп кетти. Эки тарап тең күнөөлүүбүз. Айдоочу экинчи тилкеден, мен болсо уруксат берилбеген жерден өтүп жаткам. Кудай сактады. Учурда ооруканадамын. Шейшемби күнү операция жасалат. Бет сөгүм талкаланган, кырсык күтүлбөгөн жерден келет турбайбы деп жазган билдирүүсүндө.